Saparda bolup biröөнүn үйүндө түнөp гусул важип болуп калганды эмне кылыш керек? Таямым кылса болобу, үй ээси күмөнсүрөп калбаш үчүн. Муну жазган адам бул Мәжмәил Максут окуган адам. Муктасар окуган, анан нарагын жетпей калган, бирок Мәжмәил Максут окуган түрки сабатова молла. Ошо мошону окуган бекен, окубаган бекен, чоба кажы биле, окуган мо, жатта бергем. Жоғын билесин өзүң сен. Бирөөнүн үйүнө барсаң, аялы менен кызы болсо түндө гусул болуп калсаң, эртең менен гусул алсаң, минет балага дуктап атам түндө чыгып бирнеке кылып койду, же эмне кылды, жаман күмөндөнбөсүн деп, таям кылып намаз окусаң болот, кийин үйүңө гусул алып аласың деген маселе бар да. Эми мына Тажикстанда кыргыздарда бар, бирнеке айта берет, эме деп сурайт да, эме деп сурайт. Алегидай тоого өлүп калса, ичинен сойсоң тукум чыкса, ошол тукум халалбы, харамбы деп сурай берет. Телефондон сурайт. Единица менен 50 сом кетирет, сураганы 3,5 сомдук бир чала порода тооктун тукуму. Мен айттым, тукумду ыргытып бер дагы дедим, телефон токто суразы. Ошо сөз бошо эми. Аны жесе болот, фатавасы ражида келет, болот, келет. Ошону окуп алган, анан ошону айтып, ошо канчалык молда. Ушинтип сураган бул 200-дүүлүк. Ал туура эмес, уят ошол нерсе. А билбегенди сура, эмнеге ошентип өзүң билип алган нерсени эле тарзаңа сала бересиң. Азыр ошону билбейм деп айтсаң, бул билбейт экен деп туруп кетип каласың. Мен сага күтө элек деле, даже мурдуңду баспай эле. Айтсаң, кичине билет окшойт деп ойлоп. Туугандар, кел эле, кичине көтөрүлө эле, өйдөрак чыгайлы биракка бир.